Assalamu alaikum мекендештер. Biz мына Каныбек Байкеге конокко келдик Санкт-Петербургда. Каныбек Байке болсо бизде Кыргыз диаспора кеңешинин Санкт-Петербургда расмий өкүлү. Assalamu alaikum байке. Мекендештер, саламатсыздар мекендештер. Кыскасы өткөндө бир келип кеткенбиз. Ошондо мекендештердин бир сыйра көйгөйүн сизге кайрылып кеткенбиз. Юридикалык жагынан, адвокаттык жагынан регистрация боюнча отделенияга түшүп калган мекендештер силерге көп кайрылат экен. Жанагы заявлениялардын бүт баарын бир сыра окуп көрдүк. Ишиңизге, эмгегиңизге чоң рахмат. Каныбек байке, ошо мекендештердин биякта көйгөйлөрү боюнча азыр кандай проблематика бар көбүнчө? Кандай маселелер чечиле албай атат? Кандай чечилип атат? Регистрация маселеси кандай болуп атат? Негизгиси азыр Санкт-Петербург боюнча основной эле эң биринчи регистрациядан эң көйгөйлүү маселесинин бири ошол. Анан акыркы учурда көрүп атасыздар, акыркы учурда биздин мекендештер көбү кара тизмеге түшүп калып атышат. Ошо кара тизмеден чыгарууга аракеттерибизди кылып, эми мындан бир жыл мурун кара тизмеден көп киши, 40тан ашык кишини чыгарганбыз. Азыркы маалда бирке оорураак болуп калды. Ошол себептен көп жагдайлар чыгарып. Өткөндө мен келгенде жанагы отделение полиция барып мекендештерди заявление жаздырып чыгарып кеткен. Ал эмне маселе эле? Золотая корона боюнча биздин мекендештер алданып мошенниктерге кабыл болуп калып атат. Ошол бул мошенниктер эми көбүнчөсү эле биздин өзүбүздүн кыргыз жарандарыбыздан эле чыгып атат. Ошол маалда Золотая корона менен попадать этип, ошо отдел полицияга барып, аларды чыгарып, ошол жерден заявленияларын жаздырып, алдыртып, анан талондорун колуна берип, ошону бизде как раз бир жума мурун Золотая коронадан өзүбүздүн бир өкүл келген, кыргыз жигит. Ошол эки менен бир сыйра консультация алып, кандай негизде чыгарабыз Золотая коронаны, эмне кылабыз, кайсы документтерди топтошубуз керек, ошолордун документтерин топтоп жөнөтүп берип атабыз. Жанагы Золотая коронадан алданып калган мекендештер, эгерде мошенниктер ошону Золотая коронанын бетин жабынып алданган мекендештердин ошо барып заявление жаздырып, ошолорду жанагы туура эмес тыйын алып калгандарын восстановление кылып, ошол жаатында иштеп кеткен. Ооба. Жанагы кылмыш иши боюнча өткөндө ошо мекендештер бир сыйра кайрылды эле, силердин телефондорду берип, адвокат жагынан жардам берипсиңер, чоң рахмат. Ошо кылмыш ишине иш козголуп калгандар, полицияга түзүп, СИЗОго түшүп калгандар же мына козголгон аткандар, ошолорго негизи кандай жардам өтүп атасыңар? Урматтуу мекендештер, Кыргыз диаспора кеңеши мамлекет тарабынан жана башка уюмдар тарабынан каржыланбайт. Ар бир жасап аткан иштерибиз өзүбүздүн чөнтөгүбүздөн чыгарган каражат менен иш алып барабыз. Ошол себептен жакында Кыргыз диаспора кеңешинин жааматы менен машпара кылып, бир фонд ачууну туура көрдүк. Ошол фондко салымымды кошом деген мекендештер 50 рубль болобу, 100 рубль болобу, андан ашык болобу, баарына ыраазы болобуз. Номерди мен силерге айта кетейин: 2202 2062 1801 1323. Кубанычбек О деп чыгат. Жардамыңыздарга ыраазы болобуз. Силерге ийгилик, аман эсен болуңуздар. Негизи буга чейин акыркы 2 жылдан бери СИЗОго чейин бизде Колпинада СИЗО бар, СИЗО 1 номер 1. Ошол жерге азыркы маалда мен адвокаттар менен чогуу биргеликте кирип, алардын көйгөйүн угуп, адвокат менен кээ бир мекендештер же орусчадан туура эмес болуп, туура эмес айтып, же орусчадан кыйналып калып, туура эмес показания берип коюп атышат. Ошолордун баарын адвокат аркылуу оңдотуп, кайра обжалование кылып, соттошуп бар, жок эмес утуп алган учурлар бар, мекендештерибизди актап чыгарган. Ал эми азыркы учурда бизде Санкт-Петербургда, жеке эле Санкт-Петербургда эмес, Россия Федерациясы боюнча баңгизаты боюнча кармалган биздин мекендештер бар. 228 статья менен. Аларга дагы алданып, жанакында Telegram, WhatsApp менен кирип иштешип, ошондо алданып калгандарды алар дагы туура эмес көрсөтмөлөрүн берип, өздөрүнө көбүрөөк частары, экинчи час, үчүнчү час болуп кошулуп кетип, алданып калып атышат. Ошолорго жардам берип атабыз. Частарын оңдотуп, көрсөтмөлөрүн оңдотуп, ошолорго жардам берип атабыз. Каныбек байке, ошо эл кызматында жүрөсүз, билебиз. Анан кийин ушул мекендештер, Санкт-Петербургдагы мекендештерге уруксат берсеңиз, сиздин номериңизди жазып коелу, өзүңүз деле айтып койсоңуз. Санкт-Петербургда биздин дарегибиз Невский проспект 118, метро площадь Восстания, 5-этаж, 51-44 офис. Сурап берүү боюнча телефону 8952 230 45 94.
Мен да ошону толуктап жазып коем. Анда мекендештер көйгөй боюнча отделенияга түшүп калса, кидала болсо, жанагы золотая корона менен мошенниктерге илинип калса, кылмыш иши козголуп калса, негизи ар бир суроолор боюнча сизге кайрылса, ошо кеңеш кебиңизди берип турат экенсиз, буюрса. Аракбеке, сизге да ишиңизге ийгилик, аман болуңуз, бар болуңуз. Мекендештерге дагы бир калып айтып коюңузчу. Биздин мекендештерге эмне деп айткым келет? Бөтөн эл бөтөн жерде иштеп жүрөбүз, эмгектенип, кандай болбосо дагы бир жашоо шартыбызды түзүп алалы деп ушул жерге келип жүрөбүз. Эмне дейм? Закон чеминде ушу Россия Федерациянын законун бирке эске алып, укук бузбаганга өзүңөрдү каргагыла, бар болгула, аман болгула.